Төрөбаев Атажұрт, Кыргызстан фракциясы. Звук берпөч. Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бир жума мурда айтылган. Биринчи жолу биз менен ошо 7-чи чакырыштагы депутаттар менен биринчи жолу мындай келип, бизди сыйлап, ошо жаңы депутаттар келди. Биздин оюбуз кандай экен, бүгүнкү экономикалык абалыбыз кандай экен деп ушундай айтылганда, мен оюм бул бир аз Акылбек Усенбековичтин жагынан бизди сыйлабай, 7-чи сөзү башкача сөз болуп калды. Урматтуу коллегалар, ошондуктан сиз как Акылбек Усенбековичтин орун басары болуп айтпарыңыз. Биринчи жолу келип сыйлап, доходный часть канча болуп, расходный часть кандай болуп, жазгы талаа жумуштары кандай, алда көздөй максаттар канча, 400 миллион доллар, 500 миллион доллар деп чыгып атабыз деген сөздөр болуп атат. Ошо нерселерди анча-мынча цифрларды угуп, биздин өзүбүздө экономикалык багытындагы өзүбүздүн ойлорубуз бар, идеяларыбыз бар. Ошондуктан урматтуу коллегалар, азыркы бул жыйналышты биз коронавирус боюнча эле карайлык. Калган наркы жумага министр экономика келсин. Тышкы иштер министрлиги министр келсин. Ал келсин. МВД келсин. Мына ошогон мындай маселе карап атканда, эгерде бүт министрлер өзү келсе, ошондо жакшы болот деп эсептейм да. Ошондо биз сиздер менен чогуу парламент менен өкмөт сапаттуу иштейбиз. Бири-бирибизди сыйлап. Рахмат. Рахмат.